13 декабрда Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен Баткен обласына барды. Анда Лейлек районунун Кулуңдай аймагында УКМКнын 6-чы аймактык бөлүмүн, Баткен райондук бөлүмүнүн жана УКМК кызматкерлеринин балдары үчүн курулган балдар бакчасын ачты. Ачуу аземине атайын кызматтын жергиликтүү бөлүмүнүн өздүк курамы, ардагерлер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Эскерте кетсек, УКМКнын Баткен райондук бөлүмүнүн ачылышы менен Баткен областында жаңыланбаган бир дагы райондук бөлүм калган жок. Ал эми өлкө боюнча дээрлик бардык райондук, шаардык жана облустук УКМК башкармалыктары жаңыланып бүттү. Көпчүлүгүндө кызматкерлер үчүн балдар бакчалары да курулуп пайдаланууга берилди. Алдыда дагы коопсуздук жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо иш-аракеттери турат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин мекен чегинде чеп болгон чегарачыларга түзүлүп жаткан шарттар менен таанышкан сапарынын урунттуу учурлары Айбек Исабековдун материалында. Эч кандай бир райондо эски имаратта иштеп аткан жоксуң. Вот жаңы зданиеде жаштап иштеген. Мына жумшак болгону жакшы, башты койгондо жумшак болуп келет. Кыргыз мамлекетиндеги коррупцияны тыйышыбыз керек. Тыйынсызга ала келдим. Кичине болсо бизге жардам болсун. Саламатсыздар жолдоштор. Саламат болуңуз, жолдоштор. Баткен облустук башкармалыгынын Кулунду бөлүмүнүн ачылышы менен куттуктаймын. Ура! 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 Эркентөр, Эркет тур. Он 13 декабрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Лейлек районунун Кулунду айыл аймагында УКМКнын 6-чы аймактык бөлүмүн ачты. Ачылыш аземине атайын кызматтын жергиликтүү бөлүмүнүн өздүк курамы, УКМК ардагерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Бардык шарттарды түзүп келе жатабыз, жашоо шарттарын, иштөө шарттарын түзүүгө аракет кылып келе жатабыз. Мына ошолордун катарында. Буюрса мамлекетибизде айрыкча мына чек арада жашаган эл журтка мамлекетибиздеги тынчтык бул негизги маселелердин бири. Урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин башчысы, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Орожоевдин бизге койгон тапшырмаларынын негизги маселелери мамлекетибиздеги тынчтыкты, стабилдиктүү сактоо. Тынчтык, стабилдүүлүк болсо, бардык жерде өнүгүү болот, өсүү болот. Мамлекетибиздеги бардык жашаган эл журтубузга шарттар түзүлөт. Мына ошол маселелердин негизинде иштеп келе жатабыз. Буюрса чек арабыз дагы чечиле баштады. Коңшуларыбыз менен болгон мамилебиз дагы оңдоло баштады. Чек арабыз чечилип, коңшулар менен жакшы жашап калсак, өнүгүү да болот. Ушул жердеги жашаган эл журттун жашоо турмушу да жакшы жакка өнүгөт. Кандай иштеп атасың? Иштеп атабыз жакшы. Жакшы элеби? Так точно. Кыйынчылык жокпу? Никаких. Вот жаңы зданиеде жаштап иштеген. Элдин жакшы кеңер экен, балконум бар экен, жаштап иштейбиз. Калган эмесиңи түзөп коесуңар, макулбу? Аймактык бөлүмдүн курулушу ушул жылдын август айында башталып, ноябрь айынын акыр ченинде толугу менен бүткөрүлгөн. Кызматкерлер үчүн заманбап бардык шарттар түзүлгөн. Президентибиз Садыр Орожоевич Камчыбек Кыдыржаевичтин демилгелери менен акыркы убактарда 2-3 жылдын аралыгында канча жаңыланган, мына айрыкча мына мен өзүм токтолуп кетсем, улуттук коопсуздук ушул кызматында бардык жерде эле ушундай заманбап жакшы зданиялар түштү. Ошол өздүк курамдарга жакшы шарттар түзүлүп атат. Мына баары айлыктарын да көтөрүп, бүт шарттар бар. Эми өздүк курамга, жаштарга каларым ушул шарт болгондон кийин ошол эл үчүн кызмат кылыш керек. Ак, адал эл үчүн мына урматтуу ушул эл генералыбыз баштаган ушу жөрөлгөнү колдоп,
ушул коллектив биргеликте бир муштум болуп эл үчүн кызмат кылыш керек да. Аймактык бөлүмдү куруу зарылчылыгы Лейлик районунун географиялык абалынын шартына байланыштуу жаралган. Коопсуздукту камсыз кылууда ыкчам иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн эми кызматкерлерге толук шарттар түзүлдү жана талаптар күчөтүлдү. Жолдош төраға, Кыргыз Республикасы УКМК Баткен облустук башкармалыгынын өздүк курамы ведомстволук Айгүл балабакчанын жана Баткен райондук бөлүмүнүн ачылыш аземинде түзүлдү. Башкармалыктын башчысы полковник Кубанычев. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат болуңуз, жолдош төра. Баткен облустук башкармалыгынын Баткен райондук отделинин ачылышы менен куттуктаймын. Буга улай эле 13 декабрда Камчыбек Ташиев УКМКнын Баткен райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын жана жаңы балдар бакчасын пайдаланууга тапшырды. Алгач Айгүл аталышындагы балдар бакчасын ачып, ачылыш аземине катышкан ата-энелерди жана өздүк курамды куттуктады. Жаңыдан имараттар түзүлүп бүттү барлык жер. Мына Баткен облусун ала турган болсок, Баткен облусунда эч кандай бир райондо эски имаратта иштеп аткан жоксуң. Имараттарыбыздын баары жаңы. Облустук имараттарыбыздын, башкармалыктын имараттары жаңыланды. Ар бир облуска садиктерди салып атабыз балдарыбыз үчүн. Так, бар жерде материалдык техникалык базасы чыңдап атабыз. Кайсыл жерге барып иштебе? Бул жак Акталага барып иштейсиңби? Тиягынан Алабукага барып иштейсиңби? Тияктан Түпкө барып иштейсиңби? Же Лейликке барып иштейсиңби? Кайсыл жерге барып иштесең дагы жаңы имарат, материалдык техникалык база жана башка шарттар түзүлгөн. Негизинен УКМК кызматкерлеринин балдары үчүн курулган балдар бакчасы 120 балага ылайыкташкан. Заманбап бардык шарттар камсыздалган. Камчыбек Ташиев бир гана атайын кызматтын кызматкерлеринин гана балдар эмес, аймактагы укук коргоо органдарынын жана чек-арачылардын да балдарын бул жерге кабыл алып, тарбиялоо керектигин айтты. Ал эми УКМК кызматкерлерин болсо, мыйзамды так сактоого жана мамлекет үчүн берилгендик менен кызмат кылууну дагы бир ирет эскертти. Мамлекетибиздеги уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүшүбүз керек эле, күчөттүк, жыйынтыгын берди. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде эч кандай жанагы бандиттик топтор жок. Уюшуп алышып, бандиттик кылып, баягы ишкерлерди тоноп, же болсо бирөөнү коркутуп үркүткөн эч ким жок. Андайлар болсо, аларды дагы жоопко тартабыз. Ушул тарабынан биз тартипти орноттук. Эми негизги жумушубуз, урматтуу кызматкерлер, биз 25-26 2 жылдын ичинде Кыргыз мамлекетиндеги коррупцияны тыйышыбыз керек. Жок кылышыбыз керек. Коррупция бул эң негизги биздин душманыбыз болуш керек. Коррупция болгон жерде өнүгүү жок. Коррупция болгон жерде мамлекеттин түзүлүштүн бекемдиги жок болот. А коррупция кимдердин арасында? Мамлекеттик кызматкерлердин арасында. Ошондон ушул багытта жумушуңарды күчөткүлө. Андан соң Камчыбек Ташиев УКМКнын Баткен райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачып, ички шарттары менен таанышып чыкты. Вот ушу подушкалардын эмнеси жакшы. Мына баягы бул катуураак болсо мойну ооруп калат да. Мына жумшак болгондо жакшы. Башты койгондо жумшак болуп кетет. Каракондо өзү отуруп калат. Кана кел жумшашып коелу. Ой, бол. Эскерте кетсек, УКМКнын Баткен райондук бөлүмүнүн ачылышы менен Баткен облусунда жаңыланбаган бир да райондук бөлүм калган жок. Ал эми өлкө боюнча болсо, дээрлик бардык райондук, шаардык жана облустук УКМК башкармалыктары жаңыланды. Көпчүлүгүндө балдар бакчалары да курулуп бүттү. Алдыда дагы коопсуздук жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо иш-аракеттери улантыларын Камчыбек Ташиев билдирди. Бул жумуштардын баары өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын ишке ашыруунун негизинде жүрүп жатканын баса белгиледи. Азыркы кызматкерлерге усулдук тарбияларды бересиздер. Башыңардан өткөн оор күндөрдү, жакшы күндөрдү баардыгын айтасыздар, Камчыбек Ташиев 2020 жылы үйүн тажик тараптын провокаторлор тарабынан өрттөлгөн. Көк Таш айылынын чектөө жерлигинин тургуну Абдурахим Мажитов аксакалды кабыл алды. Аксакалга акчалай колдоо көрсөттү. Эскерте кетсек, 2020 жылы Камчыбек Ташиев бул аксакалдын өрттөлгөн үйүн калыбына келтирүү үчүн акчалай колдоо көрсөткөн болчу. Ата, мына сизге. Мына азырынча биздин алып келген жардамыбыз. Жақсы жүресіз бе?
Денсаулығыңыз жақсы ба? Өзіңіз қандай? Тені сағылыңыз, саламаттығыңыз жақсы ба? Жақсы. Үйлер тейіш ба? Өзіңіз қандай жүресіз? Ол абжырам. Денсаулық жақсы ба? Азырынша жақсы. Байбіше қандай? Байбіше дұрыс. Жақсы ба? Дуай саламат. Жақсы, рахмат. Менің атымдан дуай саламат. Рахмат. Тейіш уақыры? Ошо сізден бір хабар алып кетейін деп келдім. Рахмат. Ошо 5 жылдан бері сізді көре элекмин. Жанагыдай кырсык болгондон кийин ошондо зарлап ыйлап турганыңыз көз алдыман эч кетпейт. Эми ошол күндөрдүн баары артта калды. Кудай кааласа баары чечилип атат, баары бүтүп атат, баары жакшы болот. Эми мындан ары Кудай кааласа коркпостон, үркпөстөн тынч эсен аман жакшылап жашайсыздар. Жашап турабыз. Дагы бир маселе. Мына боло тыйын сизге ала келдим. Кичине болсо сизге жардам болсун. Эми сиз мени мындай жакшы көрүп калган, өзүмүн жашынакай жакын абам болуп калдыңыз. Рахмат. Кичине болсо жардам болсун сизге, мейлиби? Сизди тарбия кылган ата-энеңизге рахмат. Рахмат. Эми ошондон мени чакырып келдиңиз. Бизди сыйлапсыз, Кудай таалам сизди урмат кылсын, иззат кылсын. Рахмат аба, рахмат. Буга улай эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чек ара кызматынын 20-22 жана 20-53 аскер бөлүгүнүн алкагындагы аскердик шаарчада курулган балдар бакчасын пайдаланууга тапшырды. Бул жерде чек арачылардын жана Бөрү Атайын багыттагы аскер бөлүгүнүн балдары тарбияланат. Эркин тур. Урматтуу ата-энелер, айрыкча мен сиздерге кайрыламын. Сиздер мына ошол көпчүлүгүңүздөр алыс жактан келип, алыс жерлерден келип, ушундай бала чака менен көчүп келип, кандай жерде жашап калабыз? Балдарыбызды кантип тарбиялайбыз, кантип окутабыз, жашоо тиричилигибиз кандай болот деп өзүңөрдү ойлобостон, силер мамлекетти ойлоп келип отурасыңар. Мамлекетти ойлоп келип, кандай шарт болсо дагы биз ошондой шартка чыдайбыз. Бирок жубайларыбыздын жанында мамлекетти биз дагы коргошобуз деп келип отургандарга ыраазычылык билдирем. Рахматымды айтамын. Камчыбек Ташиев Москва шаарындагы аскердик спорт турниринде байгелүү орундарды багындырып келген Бөрү аскерлерин куттуктап, аларга сыйлуу белектерди тапшырды. Жакшы турган койгон, эси болуп карагыла. Молодцы. Экене кызмат кылам. Aldıq atış, bas. Bas evet, sen aldın bazı, bas. Bas. Al. Саламатсыңар мы балдар? Молодцы. Кандайсыңар? Жакшы отурасыңарбы? Азамат, сулуу кыздар, сулуу балдар, сүрөт тартып атасыңбы? Эмне сүрөт тартып атасың? Боеп атасың, да? Ай, молодец. Сен эмне кылдыңар? Сен мына сүрөт ким тарттың? Сен тарттың? Ким бул? Мына кармак. Кана ал. Эркек балдарга ал. Мына силерге үчөөң. Кармак, Жума күнү. Баары куруп бүткөндөн кийин айтып калышты. Төшөк, тияк-тияктарга акча жок. Мен өзүм акча таап бердим. Рахмат. 1,5 миллион акчаны таап, колуна бердим. Муну алып барып, баарын жаңылап туруп алыңыз депчи. Ошону текшерип атам да. Тур эле. Балдар, кыздар, кана жакшы калгыла. Жакшы калгыла. Жакшы жүргүлө. Рахмат силерге, жакшы жүргүлө. Мындан сырткары Бөрү аскердик бөлүгүндө курулган аскердик медициналык пункт менен таанышып чыкты. Эми бул аскер шаарчасындагы аскер кызматкерлери тийиштүү медициналык каражаттар жана жабдуулар менен камсыздалган медициналык пунктка да ээ болушту. Келечегиңер кең болсун, оғыларыңыз болуп, чалык кампирлардын дуасына. Айбек Исабеков, Замирбек Ойчубаев, регион.